Урматтуу Алмазбек Акынжанович, бизде Кадамжай районунда Ош, Баткен, Исвана автожолу өтөт да, Кадамжай районунун ортосунан. Кээ бир биздин аймакты туман аябай каптайт дагы, авариялык учурлар аябай көп болуп атат да. Кээ бир учурда биздин жарандар авариядан кайтыш болуп кетип атат. Туман каптаган аймактарда бир дагы баягы жарык берүүчү белгилер жок да. Ошол эле учурда жол сызыгы жок, жол белгилери жок да. Тиешелүү жетекчилерге, тиешелүү министрликтерге тапшырма берип койсоңуздар жакшы болот эле. Ошол эле көйгөй мына Төп Ашуудан түшсөң, Суу Самырдан Токтогулга чейин баргычаң бир да дорожный знактар жок. Жарык берүүчү белгилер жок. Бул ушул маселе боюнча Минтранска тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. Мына кыш чыгары менен ошол бүт жол белгилерини, жарык берүүчү белгилерди установка кылып, биздин жүргүнчүлөргө бир жакшы шарттар түзүп бериш керек да. Ошол авариялык учурлар ушул белгилер жоктугунан пайда болуп атат да. Андан тышкары мына Кадамжай районунда Үчкоргон айыл өкмөтү бар. Үчкоргон айыл өкмөтүнүн Үчкоргон айылынын Дружба орто мектеби бар. Ошо айылда Дружба орто мектеби бар. Бул дагы ошол Кадамжай Кызылкыя автожолунун жанына курулган мектеп. Биздин окуучуларга ошол жолдон өткөнгө аябай бир ыңгайсыз шарттар түзүлгөн да. Надземный переход кылыш керек болуп атат да, же жол белгилерин жасаш керекпи, бир окуучуларга бир жакшы шарт түзүп беришибиз керек. Ушул 3 маселе боюнча Минтранска тапшырма берип койсоңуз, мен жоону күтөмүн. Протоколдук тапшырма берип койсоңуз, Жамиля Кубанычбековна. Рахмат чоң.